Бизге кече күнү Баткен облусунан 10 жаракат алган биздин жарандарды алып келди. Анын 5-өө аскер кызматкери, 5-өө биздин жарандар. 3-өө бүгүнкү күнү реанимация бөлүмүндө жатат, калган 7-өө бөлүмдөрдө жатышат. Бардыгында ошол ок менен жаракат алышкан. Көбүндө ошол октор денесинде калып калган. Биз буларды пландык түрдө эртеңден баштап операция жасап, жанагы окторду мойнунан, денесинен, омурткасынан, жан башынан, колунан алабыз да. Бир жаракатыбыздын аскер кызматкери колуна ок тийип, сөөктөрүн бардыгын талкалап кеткен экен. Ошол сөөктөрдү дагы биз чогултуп, ордуна коебуз. Бүгүнкү күндө дары-дармектердин баары жетиштүү. Министерство тарабынан бизден жардам берилип атат. Эч кандай мындай бир кыйынчылыктар жок. Бардыгына биз жардам беребиз, кудайыбыз. Көчө 16 сентябрдагы кыргыз-тажик чек арасында болгон окуядан биздин 14 жараныбыз жабыркады. Тилек каршы анын ичинен бир аскер кызматкери каза болуп калды. Азыркы күндө 13 киши биз тараптан бардык жагынан медициналык кызматты көрүп жатат. Көчө 17 сентябрда атайын самолет барып, бир 10 жаранды Бишкекке алып келдик. Алар бүгүнкү биздин Бишкектеги травматология борборунда азыр дарылоону алып жатышат. Алардын абалдары мындай айтканда туруктуу. Андан тышкары 3 жараныбыз азыр Лейлекте. Алар ошол 16 күнү эле баягы тез жардам иштеп, ошо түнү бою биздин ошо жериндеги доктурлар жана максаттан Лейлекке алып келишип, ошол жерден тез ара жардам кылып, операцияларды кылышты. Көчө дагы ушу Оштон дагы биздин нейрохирургтар барып, бир балабызга операция кылды. Бүгүнкү абалдары мындай биздин медициналык тил менен айтканда оор, туруктуу. Эгер азыр алардын абалдары ичине жакшы болгондо, аларды Бишкекке алып келебиз. Бардык жабыркаган биздин жарандарга биздин медициналык бүт кызматтар, лабораториялык, диагностикалык жана дары-дармек менен биздин мамлекет тарабынан, биздин медициналык органдар тарабынан толук камсыз болот.